Мырза мырза, бизди кабыл алганыңыз үчүн рахмат. Ушул маселе боюнча жана унагындоочу жайлар Динсебин көчөсүндөгү алар айтып атат, эми бизди жөн эле снос кылып кетирип атат. Буга чейин жер беребиз деди эле, эми азыр ал дагы болбой калды. Жөн эле ушинте берсе ишкерлер кантет деп атат. Ушул маселе менен келип отурабыз сизге. Анан Бузганга эч кандай каршы эмесмин. Мен да согласиесini берем, давно эле бергем согласиемди. Просто мага жер берип койгула, ошол жака көчүп кетейин. Биз ошо мунаны бузуп кетсек деле кайсы жерге алып барабыз? Окура турган жерибиз деле жок, ушунча чоң нерсени каяка алып барабыз? Документтердин эмне керек болсо бар жогу жайында. Но взамен нам нужно что-то, чтобы мы где-то смогли работать. жооп берсеңиз, бул маселе эмне болуп атат? Кантип чечкен атасыздар же бул жагдай кандай? Бул боюнча саламатсыздарбы? Бул боюнча айта кетсем, негизи бул иштер былтыр күздө башталган, сентябрь айында. Жана Динсебин көчөсү реконструкция башталганда, ошондо башталып, жана Патриса Лумумбай көчөдөн Садыгалиевке чейин биздин биринчи май району тарабында жана жеңил типтеги объектте жайгашкан. Ал жака биз жана жол кеңейип реконструкциялап атканда сквер караганбыз. Негизи ал жака мурун эле проект бар болчу экен, сквер. Ошону кайрадан жаңыланып, ал жака жана эс алуу жай жарандар үчүн түзөйүн деген ой болгон ошол кезде. Анан мындан кийин бул 3-октябрда 2025 жылдын комиссиядан каралган. Комиссиядан каралып жана убактылуу мөөнөткө берилген жер участоктарынын жай шарттары жана жокко чыгарылсын деп чечим чыккан. Себептен да алардын жана келишимдеринде да каралган да, эгерде кандайдыр бир биринчи талап менен биз муниципалдык жерлер керек болсо жана аркадан кайрылсак болот. Бирок бүгүнкү күндө жана жарандарыбыз талап коюп атпайбы, башка жер карап бергиле депчи. Ал деген ооба туура жер кодексте каралган 28-беренеде. Жана кандайдыр бир эме болгондо муниципалдык жерлерди мена кылып кайрадан карап берсе болот деген. Анан күздө жанагы эме убакыт берилген буларга. Негизи жана пока ишке ашканча эметип алга деп, мына бүгүнкү күндө кайрадан жана демонтаж иштерин баштап, бүгүнкү күндө алар баары жана гарантия кепилдик каттарын беришти. Өз ыктыярыбыз менен бузабыз деп, ага да убактылуу мөөнөт берилди жана өз шарты менен бузуп кетишсин депчи. Жана мена боюнча айта кетсек, бизде Бишкек шаарында жер участоктарды убактылуу мөөнөткө берүү боюнча Бишкек шаардык кеңеши менен 2020 жылдын 14 январында 141 токтом менен жобо бекитилген. Ал жобонун 4-пунктунда эме деп каралган. Жанагы жер Бишкек шаарында жер участоктор ижара мөөнөткө алуу үчүн жеке жана юридикалык жактар өзүнүн жана эмеси менен арыз менен кайрылышат ыйгарым укуктуу органга. Бизде ыйгарымдуу укуктуу орган бул муниципалдык менчик башкармалыгы Бишкек шаар мэриясынын. Мындай айтканда, булар жана жер участокторун мена кылыш үчүн өздөрү жана ошо 4-пунктун айтып өтпөдүм, ал жакта эме деп каралган да. Жана жеке жана юридик жактар ыйгарым укуктуу органга кайрылганда, биринчиден арыз менен кайрылышат да. Арызга эме деп көрсөтүлөт. Биринчиден өзү жөнүндө жана арыз ээси тарабынан өзүнүн укуктуу жана документтерин тиркешет. Андан кийин жана каралып жаткан жер участокторунун жана эмелер маалыматтарын каякта жайгашкан, канча аянт сурап атат жана эмне үчүн деген маанидеги жерлер. Анан ошол арызда мисалы кандай бир жерлер анык арызда көрсөтүлүп алса, жер участок жөнүндө маалыматтар, анда адистер арыз ээси менен байланышып, ошо жеринен арызды көрүп жана тиешелүү акты түзүп туруп, анан жана уже архитектурага жөнөтүлөт. Архитектура деген ошо арызды кабыл алгандан кийин өзүнүн жана процедурунун эмесин баштайт. Алар деген жана тиешелүү мамлекеттик органдарга макулдашуу үчүн жөнөтүлөт. Мисалы, Бишкек шаарында 1-май районунда бул көчөдө мондай жер арыз менен кайрылды деп. Анан мисалы ниети жеңил типтеги объект СТО куруу экен деген сыяктуу. Ал архитектура түшкөндөн кийин ал жана тиешелүү мекемелерге жөнөтөт. Мекемелер жана бүт санитардык нормаларын, архитектура нормаларын баары дал келет деп бергенден кийин архитектура шаар куруу корутундусун даярдайт. Мындай айтканда, жердин түзүлүшүн даярдап берет да. Анан ошол жердин түзүлүшү даярдары менен кайрадан ыйгарым укук жана муниципалдык менчик башкармаларга берилет. Анан ошол шаар куруу корутундусунун негизинде гана чечим чыгат. Жер мисалы мынча мөөнөткө берилип берсин ижара шартында деп. Анан бүгүнкү күндө азыр тактап келгенде ал биздин жарандар арыз менен кайрылышыптыр. Бизге жана башка жактан жер участок берилди деп. Ал бирок кайрылганда мына менде азыр арыз бар да бул жактачы. Карап көрдүм да. 12 унагындоочу жай бар. Биякта бирөөсү кайрылыптыр да. Мына мисалы Нурланбек Абдибали уулу дегенчи. Анан бирок биякта арыз менен кайрылып атат жана башка жактан жер берилди деп. Бирок конкреттүү түрдө кайсы жактан
кандай аянтта мисалы жер берилген жөнүндө маалыматтар жок. Именно ушунуку боюнча бул 2024 эле алып 5 жылга узартылган экен да. 2029 чейин. 29 чейин узартылган экен. Анан бул мен күздө эле киргем, вице-мэрлерге да киргемди. Ошол ал убакта жана Бирлан Байгончоков биринчи вице-мэр болуп турган болгондо ага кирсем макул беребиз деген. Беребиз, караңыз деп туруп макул деп коюп, анан эми азыр ушундай болуп атат дейт. Анан дагы бир эже жүрөт, ал дагы кайрылып атам, мэрияга барып ал жакталар мени жаттап калган дейт. Алар деле мен 3 жер таап бердим, баары бул жер бош эмес экен, бул жер мындай экен, бул жер мындай экен деп беребиз деп коюп эле жок дейт да. Анан күздөн бери болуп атса, күздөн бери буларга кантип кайрылыш керек экени түшүндүрүлбөдү. Алар мэриянын эшигин кагуулатабыз дейт, анан ушинтип арыз жазуу процедурасын кантип билбей калды вице-мэрлерге чейин кирип атса. Жок, мындай болгон да. Буларга жана күздүн башында жана объекттер демонтажлашты дегенде убакыт берилген. Ошол бүгүнкү күнгө келип атабыз да, ошол менен бузулбай турду да. Азыр бүгүнкү күндө мисалы бул арызга деле биз азыр арыз эси менен байланышып түшүндүрүү жүргүзөбүз. Мисалы биз айтып атам да, мен мисалы барып тияктан жер ал десем ага жакпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнө ылайыктуу жер карайт да, өзүнүн жана ишкерлигине жараша жана бар эмелери бар да. Эжекебиз айтып аткан мисалы 3 жерди аныктап бердим депчи. Бишкек шаарында жана кээ бир жана централдык көчөлөрдө мораторий жарыяланган мисалы да. Анан ошондой эле жана көчөлөр болот, бирөөнүн менчиги укугу катталып калат. Жана архитектура ошо жерди түзүп атканда ошо запростор ошон үчүн чогулуп атат да. Мисалы бирөө жерин бирөөнүн укугу болуп калса аны уже бере албайбыз да. Ошондуктан жана өздөрү жер карап эметсе, конечно, биз жана жардам берип колдогонго эметебиз. Бизде эле ал маселе бизде эле турат. Бирок ошо өздөрү да жер карап өзүнүн ылайыктуу жери менен бүгүнкү күндө мисалы ошо эже менен эле бул байке кайрылып атат да. Калгандары жана эметип атпайбы? Өздөрү мисалы Бишкек шаарынын чегинде аймагында бир ылайыктуу жерди караштырса, мисалы могул жерде мына могул даректе мондай жер бар экен деп арыз менен кайрылышат да. Анан ошол арыздын негизинде мисалы архитектура жөнөтүп жана эгерде шаар куруу корутундусу эме болуп чыкса, оң болуп чыкса, анда ал уже комиссияга кирип, комиссиянын чечими менен бекитилип берет. Бирок ошого чейин жана процедурада бул жер кодексинде каралган да, жер участок жана түзүлмөйүнчө биз бере албайбыз да. Ал сөзсүз түрдө жер участокты түзүлүш керек. Эме деп коет да, формирование деп коет. Архитектура ошо формировать этип жана бүт корутундуларын чогулуп туруп, шаар корутуп чыккандан кийин гана комиссияга кирет да. Азыр сиздер ушулай сунуштар эми ал жерде эле эмес, башка жактарда да болуп атат, унааңдоочу жайлар. Анан бул азыр ошол объектиси бузулуп аткандар, булар макул экен да. Жашылганы болсун, биз да кетпейбиз дебейбиз, ордуна ошо башка жер берсин деген эле маселе болот. Эми биз да ишкерибиз, андан ары уланталы деп. Анан ошол бийлик өкүлдөрү катары сиздерде деле ишкерлер менен диалог болуш керек. Бул ушу ишкерлер баягы салык төлөп, сиздердин кайра эле бюджетке акча көбөйтүп, кайра эле ушул райондун тургундарын камсыздап аткан жай. Ошого балким сиздер өзүңүздөр балким ошо унааңдоочу жайлардын баарын бир жака көчүрүп, бир жерди карап берип, могул жака келгиле, баарыңар могул жака тирип, бирдей типте унааңдоочу жайларды кургула деп, ошондой жактарды бөлүп бере турган жерлерди карасаңыздар болобу? Барбы ошондой жерлер? Андай деле карашат болот, бирок ал жана айтып кетпедимби? Мисалы ал жер аларга ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Эми сиздер баардык унааңдоочу жайлар ошол жака болот десе, баары ошол жерге турса, алар айтып атат, биз макулбуз дейт. Азыр мына Лев Толстой, Жаш Гвардия бульвары ошол жактагылар да бузулат деп атат. Лев Толстой көчөсүндө дагы бузулат деп атат. Алар да чыгып атышат. Бизди баарыбызды чогуланда бир жерге апарып коюп берсин, биз макулбуз деп. Унааңдогондор бүт баары ошол жакка барат, биз баарыбыз ошол жака бир типте курабыз деп. Эми өзүңөргө белгилүү болгондой, азыр Бишкек шаарында жана буларга ыңгайлуу жерлер азыр бош жерлер же жок да, чынын айтканда. Жана бош муниципалдык жер мындайча айтканда, в основном жана шаардын четтеринде. Кайсы жерлерде бар мисалы? Мисалы могу административдик аймактык реформа менен кошулган аймактар бар да. Ошолордун шаардын чекелеринде муниципалдык жерлер болушу мүмкүн, бирок аларга ал ыңгайсыз жараткан жер участкалар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан булар эгер жана менага алмаштырууга кайрылган десе, эң жакшысы булар жана өздөрү жерди карап туруп арыз менен кайрылганы жакшы да. Бош жер дагы жок да. Жок, эми караштырып эметсе болот. Просто мындай айтканда, жана Кудай берген базар жак, в основном унааңдоочу жайларым бар ошол жакта да. Булар жана ошол жакка иштеп көнүшкөн деп өздөрү эле айтышпайбы, мисалы.
Анан биз азыр апарып туруп мына могул жака дегенде эле кичине ошо бизге айткам, могул объездной жакка деле коюп койсо ага деле макул элек дейт. эми объездной жакты бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиң, автодайыр инструкция жүрөт. Эми ошонун бири тарабына деп атат да. Анан жана объездной жак болгону менен ал азыр реконструкцияланып 6 полоса жол болот. Ал жана биринчи категорияда болуп, өзүңөр билесиңер, президентибиздин 56-жарлыгы бар. Жана бирде эмелерде жана жайгаштырган болбойт деп, ал ошого жатып калат. Ал эми башка жерлерди караштырса, эми конечно биз Сиздерде бош жерлер бар, балким ушуларга тип түзүп, мына снос болгон унагыңдоо жайлар, башкалар снос болгондун баарын ушул жакка келгиле деп бир жакка жайгаштырып, көчүрүп койсо, булар да ошол жактан эми клиент көнөт да. Баягы унаа оңдогон учуу жайларды шаардын ортосуна кылган деле туура эмес. Оңдогусу келип атат, баары ошол чекерек барып алып ошол жакта оңдой берсе, баары үчүн эле ыңгайлуу да. аны деле карап көрсөк болот. Негизи мисалы карап көрүп, биз деле ал боюнча актив күздөн бери деле эметип ойлонуп келип атабыз, кандай кылабыз депчи. Бирок эми аны карап көрүш керек да, кандай болуп калат. Себептен эми эртеңки күнү баргандай болушу мүмкүн да. Анан бизди бияка көчүргөндөн кийин жана соодабыз жүрбөй деп дагы кайрадан чыгышы мүмкүн. Ошондуктан эми жана өзү айтып атпайсызбы, ишкерлер менен диалогко чыгып жана бир маселени чечүү үчүн биз алар менен да бир нече жыл жолугуп көрөбүз окшойт деп менин оюм азыр ошондой келип атат да. Алар менен дагы бир нече жыл сүйлөшүп, түшүнүк иштерин жүргүзүп, эми бул маселени чечүү жолдорун дагы карап көрөбүз. Мыйзам алкагында. Бирок бүгүнкү күндө ошондой. Жанагы аларды азыр жайгаштырган жер участогунда архитектура мына бир 2 жуманын ичинде уже проектиси даяр болуп калды. Ал жакка сквер салуу жай болот да. Элдерге жана шарт түзүп берейин деген максатта болчу да ал проектибиз. Ишкерлерибиздин маселесин эми конечно карап беребиз. Ал ошондо кандай болот? Ишкерлер маселеси чечилгенден кийин анан бузулабы же чечилгичекти деле бузасыздарбы күч менен? Жок, бүгүнкү күндө ак уже демонтаж эмелер өз ижарачылар тарабынан өз күчү менен демонтаждоо иштери жүргүзүлүп атат уже. Мен кече күнүнө барып келдим, уже жана четинен бузуп башташты өз күчү менен. Аны бирөө айтты, бузуп башта деген бир ал жакта бузуп баштаган жай бир курулуш компаниянын ээсине таандык экен, ал өз ыктыяры менен бузуп атат дейт. Анан бизге кечеги арызданып аткан 12 унаа оңдоочу жайдын дагы ортодо турган. Алар биз турабыз дагы деле деп атат да. Бизге бир жер берилсе, ошол жака көчүрүп кетет элек. Биз моуларыбызды каяка алып барып, каяка коебуз азыр? Могу техника ошондо чоң оор техникалар, немелер, инструменттер бар да. Мен кече күнү карап көрсөм, көбү объекттер уже жана бошотуп даярдап коюштур демонтаж иштерине. Анан бизде жана жер пайдалануу контролдоо башкармалыгы бар да. Жердин жана максаттуу пайдаланылышын контролдоо ошол ыңгар жүктөлгөн да, ошол башкармалыкка. Алар менен кече бирдикте карап келдик ал жакта. Анан алардын маалыматын алып, жана ижарачылар уже кепилдик эмелерин жазып беришиптир өзүнүн гарантияны жана 15 күн ичинде өзүбүздүн күчүбүз менен жана талкаланбай бузуп кетебиз деген мааниде кепилдик кат жазып бериптир. Азыр эми мен кече барсам уже четинен бузушуптур өз күчтөрү менен жана. Ал эми булардын маселеси боюнча булар убактылуу башында буларга жана эмеси ижара эмеси катталган да. Убактылуу мөөнөткө берилген жана эмеси бар, келишими бар ижара. Ал келишим катталгандан кийин эми булар маселесин жана параллельно караганга бизге тоскоолдук жаратпайт да. Ошондуктан жана демонтаж жүрө берсе болот, ошол эле учурда жана параллельно карасак болот маселесинчи. Бирок жана эскертип кетчү нерсе да эми ижара келишими убактылуу мөөнөткө берилип атканда келишимге көрсөтүлөт ошондой маалыматтар жана алып атканда эгерде кайсы бир учурда бир проект жана мамлекет тарабынан жана жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашкан учурда жана бул ижара келишим жана бузулат деген эме да эскертилип каралат негизичи. Бирок ошол учурда башка жактан алмаштырылат деген да норма бар да. 28-берене жер кодексте каралган эми адам башка жактан алмаштырып бериш керек деген. Эми бул чоң $100,000 ашык акча салышты да ал жергечи. Жөн эле ишкерлерди да банкрот кылбаш керек да. Жок, мен ошону башында айтып кетпедимби? Бизде жана шаардык кеңеш менен бекитилген жобобуз бар да. Ал жана өкмөттүн 571-токтомуна ылайык чыккан да. Шаардын өзүнүн жобосу. Анан ошол жакта көрсөтүлгөн жана жер участканы биринчиден берүү үчүн ал жер участканы түзүш керек архитектура, формирование жүрүш керек. Жанагы арыздарды кароо принциби бул бирдиктүү терезе менен де бекитилген. Арыз ээси жеке жана юридик жактар өз ыктыяры менен жана ыйгарым укуктуу органга кайрылып, жана өзүнүн каралуучу жерлерин жана маалыматтарын көрсөтүп бүт жака кайрылат эле кирет эле да вице мэрге жазылабыз деп өткөн жумадан бери жүрүшөт экен, кире албайчы. Балким анда сиз деле жолугуп алар менен бир кырдаал түшүндүрүп бересиз, даярсызбы анда? Качан кабыл алганга
байланышканга. Бүгүн деле бүгүн эртең болсо деле эртең деле күнүгө жанагы кабыл алып түшүндүрүштөргө беришке даярмын. Жооп бергениңиз үчүн рахмат. Рахмат, сизге келип ийгилик. кеткениңизге рахмат. Эң башкысы ушул шаарыбызда көрүктүү болуп, ишкерлерибиз дагы зыян тартпасын Все, дейли. жарайт. Сиз да келип туруңуз, эшигиң ар дайым ачык. Все,